даже птицы умиротворенные. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның раудасына кірген ешігінде. Allahu akbar. No jer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жатқан жер. Forumga keldik. Bu ne forum? Umra jana ziyarat forumu. Abdan çoğun forum. Kurdistan, Kırgızistan, Kurdistan, Kırgızistan. Kırgızistan. Машалла. Ассаламу алейкум. Жазира Кыргызстан каналынын жазылуучулары жана көрүүчүлөрү. Бул чыгарышта биз умрага Медина жана Мекке шаарларына саякат жасайбыз. Жазира Travel фирмасы Кыргызстанда умраны уюштурган алгачкы компания. Андан сырткары бизде умрадан да башка ар түрдүү саякаттар үчүн программалар бар. Бул саякатыбыз кандай башталды? Бул саякатыбыз ыйык Рамазан айында ошол компания негиздөөчүсү Мадали Ойтемиров агабыз өнөктөштөр үчүн жана биздин кызматкерлер үчүн ооз ачар кечесин уюштурган. Жана ошол кечеде ошол кызматкерлерибизди өзгөчө бир сыйлык, мындай айтканда, белек күтүп турган болчу. Bu жерде отырғандардың менимче бардығы деп эсем да көпчүлүгү 90% биздин кызматтардан сиздер пайдаланып келатасыздар. Ошол кызматтарды уюштуруп, бирок көмүскөдө көрүнбөй өзлөрү эч качан умрага бара элек биздин кызматкерлер бар да, ошолорго уруксат берсеңиздер, бизден ар бирине бирден умра подарка кылайлы дедик. Айзада, Абу Бакир, Айзада Ош, экинчи Айзада, Айпери, Элиза, Нурзияда, Бексултан, Акылай. Ушуларды могу жерге чакырабыз. Ар бири булар өздөрү умра саткан менен өмүрүндө умрага бара элек да, көрө элек, өздөрү барып көздөрү менен көрүп келсин, ибадат кылып келсин, дуа кылып келсин, ошондой эле мындан кийин дагы да өздөрүнүн кызматтарын сиздерге жакшыраак кылсын деген максатта ушуларга умра подарка кылып атабыз. Ошентип, Жазира Travel компаниясында иштеген 13 кызматкерибиз ыйык умра сапарына жолдомо алышты. Бул жолубуз Манас эл аралык аэропортунан түз эле Жидда шаарына Король Малик Абдулазиз атындагы аэропортко барып кондук. Анан аэропорттон эле Жидда шаары менен Мединанын аралыгы 450 километрдин аралыгында биз ага автобус эмес, заманбап ылдам поезд менен болгону 2 саат аралыгында эле Майдина ыйык Нурду Майдина шаарына жетип келдик. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине жакын жайгашкан, болгону 5 мүнөт аралыгында жайгашкан мейманканага биз ошол жерге жетип жайгаштык. Анткени бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечити бул дүйнөдөгү эң чоң мечиттердин бири жана ошол мечитте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры дагы ошол жерде.
тегерегинде бүт отелдер. Жерде жөнөкөй мындай эме үйдөр жок. Биз Мадина шаарына киргенде эң эле алгач кыла турган амалыбыз бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам берүү. Жана ошол менен биргеликте пайгамбардын жанында өзүнүн эки сүйүктүү сахабалары бар. Биринчиси Абу Бакр радhiyallahu anhu жана экинчиси Умар радhiyallahu anhu. Пайгамбар салам айтабыз, андан кийин өзүнчө Абу Бакр радhiyallahu anhu салам айтабыз, андан кийин Умар радhiyallahu anhu салам айтып чыгабыз. Бизди алгач Жазира Travel компаниясынын көп жылдан бери иштеген тажрыйбалуу ажы башчысы Канат ажы өзүнүн Кыргызстандан келген жамааты менен пайгамбарыбызга салам айтканга баарыбызды чогуу алып кирди. Азыр жарым саат эле убактыңыздар алынат. Тездетиңиздер. Чыгыңыз, чыгып туруп эле могу. Гостиницадан чыгасыздар, сол тарапты карайсыздармы? Чыкканда эле. Могу башнян көрөсүздөр. Мешіттен чыкканда да башнян көрүп чакка алып келерсеңиздер. Гостиницага келесиздер. Жүрүңүздөр, басыңыздар. Бияка өтүңүздөр, мына бир жұп болуп кетейик беле. Замзам 40 кило болуп кетиптир, Но жакта бар. Биякта негизи Мадинада акча алмаштырыш оңой. Келесиздер, алмаштырып кете бересиздер. Азыр могу жерде 3 тарыхый мечит бар. Ошонун баянын бир-эки ооз айтам. Андан ары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кире турган картина бар. Ал жерге барып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга саламды кандай жолдойбуз, ошол жөнүндө кичине бир аз айтып, анан пайгамбарга барабыз. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шаарына кош келдиңиздер, баарыңыздардын жүзүңүздөр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сагыныч көрүнүп турат. Буюрса Кудай таалам насип кылса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга да барабыз. Могу чоң мечитти да ушул жерден бетондорун салып, кирпичтерин салып, ушул жерде сахабалар эң алгач ушул жака мечиттер салган. Могу мечит эмне себептен Гамама деп аталып калды? Бул Гамама дегени бул булуттар мечити. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда каатчылык болуп, кээде жамгыр жаабай калат эле. Ошол учурда сахабалар баарысы я Расулулла, бир Аллах Тааладан жамгыр сурайлык деп, жамгыр суроо, истисқан намазын билесиздер, а? Бизде айылда дагы аксакалдар талаага чыгат дагы бир койду курбанчылыкка союп, ошону шорпо кылып, аш кылып, ошол жерде Кудайдан намаз окуп, Алладан жамгыр тилейт эле. А могу жага көңүлүңүздөр бурсаңыздар, бул Абу Бакр радhiyallahu anhu'нун атына курулган мечит кичкей. Бул Абу Бакр мечит. Абу Бакр радhiyallahu anhu халифа болуп турган учурда ушул жерге келип намаз окуйт эле. Абдулхамид Султан ушул мечиттерди кийин реставрация кылып, баягы тарыхый кылып ушул жерге мечит кылып куруп койгон. Негизи ал учурда бул жерде мечит болгон эмес. Тарых болуп калсын деп мечит салып, Булут мечити, Абу Бакр мечити деп азыр могу жакта көрөсүздөр, бул жакта Али радhiyallahu anhu атыга курулган мечит бар, Абдулхамид салып койгон ошо. Ошо пайгамбарыбыздын кабырына баратканда, ошол жамаатта ар бири дилинде пайгамбарга салават жана жүрөгүндө ушундай толкундануу сезим менен баратканы байкалып атты да. Анда бир айтып коюш керек, сүрөккө тартсын видеого. Ушул жерден өтпөсүн депчи. Ушул да чоң маселе да. Чоң маселе ооба. Хуна мухадатыл имам деп турабы? Негизи Бабы Саламдан киргенде имам ошол жерде турат да. Могу жака келген адамдардын баарысы имамдан астыга өтүп кетет. Биздин мазхаб боюнча имам астыга өткөн намаз ал жамаатка ийлешпейт, жарабай калат. Ошон үчүн могу атай жазып койгон. Имам ушул жерде имамдан нары окуш керек. Имамдан алдың өтпө деген сөз да, могу жазып турай. Хуна мухазатыл имам деп турат. Жүктөп туруп албайсыздар. Могу жактан чуркап аркасын өтөсүздөр. Ушул жерге чейин келесиздер. Могу жерде намаздар жамаатка ийлешпейт, жарабайт. Нар жака турабыз. Нар жака турасыздар. Болбосо могу 2-3 этаж үстүнө чыксаңыздар кенең 120-125 зонтик бар. Ачылып жабылат. Бул 500 адамды, бир зонтикке 500 адамды камтыйт.
Эгер уруксат берсеңер мен Айшанын үйгө барып жатайын. Ошол жерде калайын. Себеби силерге караганда Айша жаш, мени жакшы карайт деп уруксат алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерге Айша энебиздин үйүнө келет. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы өлгөн күнү Айша энебиз өз колу менен мисвакты арчып берет. Өзү тишини чукулап, тишини арчып жатып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тизесине, то есть Айша энебиздин тизесине башыны коюп, ошо боюнча пайгамбар саллаллаху бул аламдан өтөт. Тугандар, мынеке. Но жер, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис жазылган могу жерде. Ма байна байти ва минбари раузату мин риядил жанна. Менин үйүм менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнүн ар жагында. Могу минбари. Минбаримдин ортосу бейиштен болгон бир бакча дейт. Кимде ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө кирген болсо, бул дүйнөнүн бейишине кирген болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйү нам. Бисмилlah, бисмилlah, намши. Бисмилlah. Мухаммад, бисмилlah. Estağfurullah. Тугандар, мына. Могу жер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаткан жер. Ушул жерде ассалату вассаламу алейка ичиңиздерден. Ассалату вассаламу алейка я Расулуллах. Айтпайсыздарбы? Ассаламу алейка я Расулуллах. Ассаламу алейка Хабибаллах. О сүйүктүү алейхи Мухаммад алейхиссалам. Биздин саламыбызды кабыл алгын. Кыргызстан өлкөсүнүн саламын кабыл алгын. Элибиздин саламын алгын. О Абу Бакр. Мухаммад алейхиссаламдын халифасы. Кыргыз өлкөсүнүн саламын кабыл алган. О Умар Фарук. Пайгамбардын халифасы. Биздин саламыбызды, үй бүлөбүздүн саламыбызды, Кыргызстан өлкөсүнүн саламын кабыл алган. Так, Камбаралы кайсы жерде намаз окуйду? Кана Нурлан байке, деди жер бар намаз окуйсуз. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Ekber. Biz Madina шаарында 5 күн болдук. Ошол убакыттын ичинде ибадатты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында намаз окуп, пайгамбарга салават айтып, жана ошол менен биргеликте биз жумушту да унуткан жокпуз. Босфорс групп мейманканаларынын жетекчиси бизди конокко чакырды. Жолугушууда директорубуз Мадали байке Челеби Акурт менен бизди жакындан тааныштырды. Кызматташтык жөнүндө сүйлөштүк. Анткени Жазира Travel'дын зыяратчылары, коноктору ошол мейманканага жайгаштырылат. Анткени ал мейманканалар ыңгайлуу, жайлуу жана ошол менен биргеликте негизгиси мечитке жакын. Ошол учурда Madina шаарында умра жана зыярат эл аралык форум өтүп жаткан болчу. Биз дагы ошол форумга катышып, жаңы эрежелер менен таанышып, жана тажрыйба топтоп, ошол менен биргеликте партнерлорду жана өнөктөштөрдү таптык. Умра жана зыярат форуму абдан чоң форум. Биз Жазира Travel компаниясы катары командабыз менен дайым ушундай форумдардан калбай качканга аракет кылабыз. Эмне үчүн? Анткени
Bütün bardıq bizim partnyorlarımız, umra firmalar, oteller, otellerin eğeleri, direktörleri, eski dostlar, жаңы dostlar, bardығы ушул жерде табабыз да. Biz için öte ыңгайлуу платформа бұл форумдар. Себеби мындай бардық компаниялардын, бардық гостиницалардын, отелдердин bir жерде чогулгандыгы бұл biz için öte ыңгайлуу, öte пайдалуу сонун. نتشرف بكم ان شاء الله. خلاص هذا الموسم نبدا معا ان شاء الله ولكن نستمر فتره طويله معا ان شاء الله. İnşallah. Hazır özümüzü tanıştırıp kettik oşo Kırgızstan dep. Бұл Mazaya компания менен ошол Автобусы бар екен азыр. 200 ушундай автобустар бар экен да. Бул автобустарга негизи жаңы автобустар ичинде бүт шарттары менен да. From Uzbekistan, right? تركستان ما شاء الله تبارك الله. اهلا وسهلا فيكم. نتشرف بكم ان شاء الله والاداره كلها موجوده في خدمتكم. حياكم الله. حياكم. Yeah. Let me translate video. Yes, please. Hazır бұл айтып атат, ошо биз Mazaya компаниясы булар 20 жылдан бери иштеп атыптыр ушул маркетте. 200 автобустар бар экен. Бул автобус 2025 модельдеги жаңы автобустар буюрса. Анан өзүбүз менен таныштырып кеттик, буюрса иштешейли келгиле деп чакырышты. Иштешейли келгиле деп чакырып атышат. Биз булар менен өзү негизи кээде автобус алып турабыз бул компаниядачы. Assalamu alaikum. How are you? Fine, alhamdulillah. Jazira Travel, Kyrgyzstan. MashaAllah. Stan, you know, Jazira. MashaAllah. Yeah. Which company is Tafilatul Tawhid? Transportation. Visa and the transportation, hotels, catering. You have hotels? We have hotels in Mecca, Medina, Mecca, Sheraton, Safwa, Suez. Do you know Kyrgyzstan? Yes, Yes. of course. Mashallah, Kyrgyzstan'da bilet eken. Can you tell salam to Kyrgyzstan? Salam, Kyrgyzstan. Kurdistan, Kyrgyzstan. Kurdistan, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Yeah. Salam to Kyrgyzstan. Salam, Kyrgyzstan. Allah, thank you, brother. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Кечинде Jazira Travel жамаатын партнер катары Шейх доктор Салман Ал-Мухайсин Маделин отелине кечки сыйлуу конокко чакырды. Ал жерде форумда катышкан фирманын өкүлдөрү жана катышуучулары өнөктөштүк тууралуу кененирээк сүйлөштү. Мадинада ислам тарыхында өзгөчө орунга ээ болгон жерлер бар. Умрачыларыбыз, зияратчыларыбыз ал жака барганда сөзсүз түрдө зиярат кылат. Алардын бири бул Куба мечити. Урматтуу жамаат, бұл ислам тарихында ең бірінші құрылған мечит. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен биргеликте ушул мечитти биринчи жолу куруп, кийинчерээк Мадинага сапар тарткан. Таквалыкка курулган мечит деп аталат, Масжидил Куба. Кирип эки рекет намаз окуп чыгабыз буюрса. Аялдар могу жактан киресиздер, эркектер биягынан киресиздер. Эгер дарат ала турган аялдар боло турмаса, ар жагынан барып даратканасы бар, ошол жактан аласыздар. А эркектер могу даратканадан аласыздар бияктанчы. Батырага эки рекет намаз окуп эле батырак чыгабыз. Кирип эле могу камаралын ээрчип барыңыздар, калгандар бияка даратка кире берсин.
Андан кейін Канат ажы бизди экинчи зиярат кыла турган жерге алып барды. Ал жер эки кыблалуу мечит. Масжиди Кыблатайн дейт. Ал жерде эмне болгон? Ал жерде сахабалар бир эле учурда бир намазды эки жак карап намаз окуган. Биринчиси алгач мусулмандар бул Иерусалим азыркы Акса мечитине карап намаз окуган болсо, ошондо учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аят түшкөн. Стаид билла фавалли важхака шатрал масжидил харам деп. Жүзүңдү харам тарапка карап бурул деген. Анан ошол Мадинага аят түшкөндө сахабалар эмне кылат? Ошол аятты түшүрүлгөндө ошол учурда ошол эки кыблалуу мечитте бир канча сахабалар намаз окуган. Аят жеткенде алымдар айтат, кээ бири пеш намазы дейт, кээ бири асыр намазы дейт. Ошол эки рекетини азыркы Палестина тарапка Акса мечитине карап окуган болсо, эки рекетини Харам мечитине карап намаздарын түгөткөн. Азыр киргенде эки жерден код бар, бул жер экинчи жер. Биринчисинен чыга беребиз да, тети зонтиктер турбайбы? Ошо зонтиктин алдына жыйлайлы. Biz hazır iki kıblalı mescitke geldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul жерде namaz okugan. Seler algaç birçi Aksa tarapka karap namaz okugan. Moğa jagып bir tartıp koysanız. Evet, başlayalım. Bu murdağı biz namaz okugan jag. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi buyruk түшкөндөн кийин Haram mescit jagы карагыла, Ka'bаны карагыла дегенде bu жакка карап намаз окуган. Ошо менен бул эки кыблалуу mescit деп аталып. Keyinki барган жерибиз бул Ухуд тоосу болду. Ухуд тоосунда мусулмандар менен мушриктердин ортосунда ушундай бир салгылашуу болгон. Ал салгылашуудан пайгамбарыбыздын өзүнүн сүйүктүү 70 сахабасы шахид болгон жер. Жана алардан пайгамбарыбыздын амекиси, байгеси Хамза радиаллаху анху жана бир канча сахабалар шахид болот. Ошол жерде бир эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуна баш ийбей, ушунчалык бир жеңилүүгө учураган. Ал жакка барып биз Куран окуп, дуа кылып, жана бул окуядан көптөгөн сабактарды алдык. Биздин акыркы барган жерибиз бул Курмабак болду. Анткени Мадина шаары бул Курмабактуу шаар. Ал жакка барып, пайгамбарыбыз эң жакшы көргөн курма бул ажва сортундагы курма. Ал жакка ажва сортундагы курманы жеп, Курмабактын көлөкөсүндө абед тамак ичип, эс алып, күнүбүздү ошол Курмабакта аяктадык. Kurma деген ушул. О курма негизинен 100-150 жылга чейин жашайт бул курмач.
Анан көбү интернетти карасаң, пайгамбар замандагы курма, сахабанын курмасы дей берет, андай эмес. Алла билет анычы. Бирок 150 жылга чейин курма жашайт. Курманы Аллах Таала Куранда да баяндап айтат. Курма бул эң негизинен адамзатка азык. Биринчи нан сымал эле курмадагы Кудай айталам, аны жеген сайын ден соолугун бекемдейт, курсагын тойгузат. على الملكين ببابل هاروت وماروت İbadat kılıp, eli jurtubuzga dualardı kılıp ketүүnü Allah'ım özü nasip kılgın. Ve sallallahu teala hayra halkı Muhammed ve alihi ve ashabi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasenete ve qina azaban nar. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Keyingi күнү биз пайгамбарыбыз мешітінде намаз окуп, андан кийин белек алганы базарга карап бет алдык. Мединадан эң жакшы белек бул курма белек. Ошол жергиликтүү курма бул пайгамбарыбыздын жакшы көргөн ажва сортундагы курма. Ажыкелер, бул жер караңыздар. Мадинанын 300, пайгамбар мешитинин 310-чы эшиктен чыгып туруп эле, Гумама мешитинин жанында Таиба, Мадина деген отель бар. Ошол отелдин астында бул базарчык сыяктуу чоң магазиндер бар, атайын курма саткан жерлер. Siz bir minut gelin korsan bepul ip kuren bepul yar hammasi dukana korsan mange dukana bir minut شكرا طيب شكرا لا لا اخي ما هذا انا اعرف تعال واحد دقيقه شوف بسم الله караңыздар, бул жерде көбүнчө курма бак. Балар жакшы биринчи айланып келели. Булар негизи ошол клиент тартыш үчүн атайын бизден ал деп булар атайын клиенттер өзү тартыш үчүн ушундай кылат. Курманын ушундай сорттору бар. Сукари, ажва, анан королевский деп коет го бизде. Ошол түрлөрү бар. Ошол сортуна карап, ажванын дагы негизи сорттору бар. Ажванын жакшысы бар, чоңу бар. Негизи бир эле ажва сорт, бирок анын чоңу, орточосу, анан кичинекей болуп бөлүнөт, баларына жараша. Бул сукари. Sukari kancha? بكم حسب؟ 15 ريال أجوا جرماري. جرمة. هل يوجد أنواع ثانية أكبر من هذا؟ أجوان. كم؟ 25 ريال. 25 riyal deydi en çoğusu acıvanın. Anan sukari 15 riyal deydi. Negizi bulcağa kelgende söz türlü sodulaşabız. Misalı 50 riyal degende 25-30 dep biraz düşürdürüp alabız buyursa. Negizi barlı aytkan basını albayız hiç kaçan. Karapka salp beret. Emek laylı cünüzler hazır. Çoğun daha başkasını köreyli. Bul жерде азыр содалашып 20 келгенде башына келгенде 25 дедиле ушу курман сортун. Азыр андан кийин 20га түшүп, азыр акыркы ба 17ге келишип атабыз. Анан негизичи караңыздар, негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан ажва курмасы. Ажва курмасы мол. Пайгамбарыбыз кайсы бир үйдө ажва курма болсо, ошол үйдө береке болот деген. Ошо курма негизи Мадина, хадал ажва Мадани, Мадина. Мадинанын курмасы өзгөчө. Биздин Мединадагы 5-күнүбүз бул Раудадагы намаз менен башталды. Рауда деген эмне деген? Рауда бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, менин минбарым менен үйүмдүн ортосунда ушундай бир жер бар. Ал
бейиштин бакчаларынан бир бакча деп. Машалла. Биз ошол жерге электрондук кезекке туруп, ал кезегибиз түнкү саат 3-кө туш келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын роодосуна кирген эшик мына. Азыр киргенде бисмилла, Аллахумма ифтах лана абваба рахматик. Мағфиратик деп туруп, кирип, 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет намаз окуп, иншалла дуа кылабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кирдик, бисмилла. Шукран. Зам-зам. Бул өзгөчө пайгамбарыбыздын роодосуна ошол жерге келген күтүп отурган умрачыларга атайын ушундай зам-зам куюп таратат. Анан азыр биз эң жакшы учурга туш келип турабыз. Бул учур роодага киргенде көпчүлүктө 20 мүнөт ашып кетсе бир жарым саат убакыт берет да. Бирок алхамдулилlah азыр биз тахажжуд убактына келдик. Тахажжуд убактына келип, тахажжуд окуганга да жетишебиз. Экинчиси иншалла бул жерде баамдатты роудадан, пайгамбардын роудасы окуйбуз баамдатты. Анан баамдаттан кийин роудадан чыгабыз. Мына айткандай көрөк убакыт болот да. Ошол жерде иншалла баамдатты окуйбуз, бакындын сүннөтүн окуйбуз. Пайгамбарыбыздын айткан бул эмедеги бейиштин бакчаларына болгон бир бакча деп пайгамбарыбыз айткан да. Ал кайсыл жер? Пайгамбарыбыздын үйү менен минбардын ортосунда. Алхамдулилlah. Могу сол жагыбыздагы бул пайгамбарыбыздын кабырынын Равдадан биз намаз окугандан кийин отелге барып бир аз эс алдык. Анткени бизди бул сапардын эң маанилүү бөлүгү болгон Меккедеги умра малдары күтүп турган. Биз сапарга чыгардан алдын умрачыларыбызга ихрамды кандай байлайт жана ошол ихрам учурунда эмнелерден сактаныш керектигин баарын айтып бүткөн соң биз вокзалга келдик. Вокзалга келип, ылдам поезд менен Меккеге карап бет алдык. Биздин руханий жолубуздун эң маанилүү бөлүгү бул Меккеде аткарылат. Бул тууралуу сиздер кийинки чыгарылышта көрө аласыздар. Аллах таалам баарыбызды өзүнүн ыйык жерине чакырып, умра амалдарын жана ошондой эле ажылык амалдарын аткарганга баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك